Biz şu kuyruktуу жылдыз жөнүндө көп тема өтүп берген мурун. Кuyruktуу жылдыз деген эмне экен деп. Мына оруста да бар экен, интернетте да бар экен. Ошо кuyruктуу жылдыз деген түшүнүк. Ушу кuyruктуу жылдыз көрүнүп, алда комета деп берилет экен. Мындай орус тили дүйнө түшүнүктө. А бизде кuyruктуу жылдыз деп коет кыргызда. Ошо кuyruктуу жылдыз көрүнгөн деп. Мына ошо деги жалпы адамзатта демек түшүнүк бар экен. Анан кuyruктуу жылдыз эмне болду? Кыргыз жергесине түштү. Ал инопланетан катары, энергия катары түштү. Кuyruктуу жылдыз жерге түшкөндөн кийин 15 секунд өштү. 15 секунд тамды. Мына толук окуп берсем кыскараак, ошо секиртип 15-ин толук окуп алсак, майдалап алсак да, анткени бул өткөн эфирлерде талкуу кылганбыз, эске салып өтөлү. Кuyruктуу жылдыз жерге түшкөндөн кийин Кудайдын күчү жоюлду. Мына сурансаң тиленсең дагы жок. Демек Кудайдын күчү жоюлгандан кийин Кудайдын ордун эмне аткарат кийинкиде талкуу кылалы. Пендечилик күч жоюлду, иньяндын күчү жоюлду, мурун ушу эволюция болуп өсүп баратса анын күчү жоюлду, магиянын күчү жоюлду, ушу жетишкен техникада эчтеке кыла албай калды, анын күчү жоюлду, убакыт жоюлду, диндин күчү жоюлду. Мына ошого окшогон күчтөр жоюлду дагы, кайра 15 секунд тамды. Кудай күчү жоюлса, Кудайдын ордун эми адам аткарат деп атат да. Ошо аалам бар го, биз теге сүрөттөн такай көрсөтөбүз. Мына ошо ааламдын ордун адам аткарып калган атат. Кыргызчылык кыргызды башкарган атат. Батыш мыйзам эмес, кыргызчылык жаңы илим, көктөн буйрулган кыргызды башкарат. Могу техника өчкөндө өз күчүн жоготподубу? Бул кuyruктуу жылдыздын элчиси болот. Бул Арыстан Алайдын, кыргыздын. Тело өз ордун жоюп, энергиянын эле кызматын аткарып калат. Мисалы мурун аял эркек телосун аткарса, биздин тело, могу телобуз ошо ролду аткарса, азыр энергиянын ролун аткарып калат, ааламдын ролун аткарып калат. Кuyruктуу жылдыз жерге конгондуктан жер бейишке айланып кетти. Эң башкысы ошо кuyruктуу жылдыздын энергиясын көтөрүп жүргөн Арыстан Алай адамзатты инопланетан деңгээлге, аалам деңгээлге өстүрөт. Ошо адам атанын энергиясы Арыстан Алайга конгон, ошо адам ата эми адамзаттын бейиши болот, улуулукка өстүрөт. Мына ошентип 15 секунд тамган. Эми бүгүнкү күндө биз эмне кылышыбыз керек дегенде, ушул табият бизге кызматка буйрулду. Табиятты Арыстан Алай бейишке айлантып койду, мына могу окто турган. Табият аркылуу биз чоң өлкөлөрдү багындырып, соттоп, менчиктештиришибиз керек экен. Мисалга мына Американы, Россияны, Орто Азияны, Кытайды, Индияны, Арабияны, өнүккөн өлкөлөрдү, ошо бай өлкөлөрдү. Бул кандай деп түшүнсөңүздөр, кыргыз Кудайдын ордун аткарып атпайбы? Мына ааламдын ролун аткарды. Аткарып атат. Жоопкер. Мисалга Кудай ошо бир адамды даярдап, адамзатты өткөрүп берип, анан өзү эс алат деп Эргешбай атага дагы билдирүү берилген экен да. А бул жерде да берилет. Адамзатты ойлогон, ааламдык кызматта ошол адамды теңир кийип алат. Ал адам дүйнөлүк киризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет. Ошо улуулукту тааныган адамга табият дүйнөлүк кул болот деп берилет. Ошол адам табиятты каалагандай убакытты, анан табиятты каалагандай башкарат деп. Ошол Арыстан Алай көктөн буйрулуп келди. Мына эми ошентип туруп азыр биз эмне кылабыз дегенде, ушу 6 балабыз бар деп элестетели мисалга. Арабия, Америка, Орусия, Индия, Кытай, чоң өлкөлөр. Ошо ааламдан ушуларды берилет. Англичандар деп берилет, түрк тилдүү эл деп берилет. Ошо 9 планетаны кандай башкарылып турса асмандан. Бай өз орду менен бирин-бири сүзүшүп кетпей, өз энергиясы менен башкарып турса, эми биз окто отуруп алып, ушу ортодо отуруп алып, баягы жылдыздын осундай болуп отуруп алып, табият аркылуу мына ушуларды башкарабыз. Ошондо эмне кылышыбыз керек? Баягы бала жолдон чыкса деле тескейсиң да.
Sen андай кылба, мындай кыл. Кызыңды да тилдейсиң да. Анан бириктиресиң да. Силер бир туугансыңар. Силер адам атаны боласыңар. Силер динге карап эле бөлүнүп алдыңар. Сен бир долларыңа карап эле басым кылып атасың. Сен химиядан бир Кытайды күрүчүңдү жасап, оюнчуңду жасап, бир экономика көтөрүп алып, ошо менен бийлегиң келип атат. Орус эли, сен Орто Азия элине, Кыргыз элине тиешелүү жер эненин нефти газын алып алып эле бийлегиң келип атат. Жок, бул жерде Америка да бийлебейт, Орусия да бийлебейт, Кытай да бийлебейт, Арабия да бийлебейт. Кыргыз эли бийлик жүргүзүш керек деп. Эмнеге дегенде, Кыргыздын теги теңир. Ошо теңир сыпатка Кыргыз калыптанды. Мына биз өткөн эфирлерде мындай сабак өткөнбүз. Мына Кыргыз